Саламатсыздарбы, жума ичине сыресеп салган апталык берүүсү аны мен Нурзада Сүйүналиева алып барам. Алгач сайтыбыздагы жаңылыктарга токтолсок. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 134 адамдан табылып, 3 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте коронавирус 46 адамдан, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 45, Ош облусунда 12, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 25, Баткен облусунда 3, Жалал Абад облусунда 8 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 152 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 812 бейтап, амбулатордук түрдө 1021 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча медицина кызматкерлери арасында коронавирус жуктуруу алган учурлар катталган жок. Үй карантининен 4 стационарлардан 2 мед кызматкер айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери 4150 медицина кызматкерлери коронавирус жуктуруу алган. Алардын ичинен 4046 мед кызматкер айыгып чыкты деп билдирет штаб. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 82857 коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 78715 киши айыгып чыкса, 1381 адам каза болду. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жыйын өткөрдү, деп кабарлайт ведомствонун басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, жыйын алышта жоштордун ректорлору тарабынан окуу акынын айланасында жаралган кырдаалдарга байланыштуу маалымат берилди. Министр жаралган көйгөйлөрдүн алкагында ар бир ректорго жогорку окуу жайлардын деңгээлинде жыйналыш уюштуруу жана ар бир студентке өзгөчө мамиле жасоо, алар менен тыгыз иштешүү тапшырмасын берди. Ошондой эле студенттерге жогорку окуу жайлардын абалы, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүүнү, жаралган көйгөйлөрдү студенттер менен биргеликте талкууга алууну тапшырды. Жыйындын соңунда министр жогорку окуу жайлардын кайрадан ачылышында студенттердин, мугалимдердин, техникалык персоналдардын ден соолугу биринчи орунда экендигин баса белгилеп, санитардык эрежелердин сакталышына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Алайкы өрөөнүндө калыңдыгы 1 метр болгон кар жаады. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ойтал айыл өкмөтүндө кардын калыңдыгы 1 метр, Капчыгай айыл өкмөтүнүн аймагында 70-80 сантиметр жааган. Мындан улам Каракулжа Алайкы унаа жолунун 42 чакырымынан 93 чакырымга чейинки аралыгы убактылуу жабылды. Аны ачуу үчүн 6 техника иштеп жатат. Жолдун оор болгондугуна байланыштуу аталган жолдо кечки саат 18:00дон тартып, эртең мененки саат 8:00го чейинки чектөө да киргизилди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кар көчкү түшүүчү кооптуу участкалар ичке суу аймагынан тартып, Ойтал аймагына чейинки экендигин эскертет. ОКМдин Ош облустук башкармалыгынын Каракулжа райондук өрткө каршы куткаруу бөлүгү тарабынан райондук борбордук автобекетине толугу менен аймактарга карата такси айдоочуларына туруксуз аба ырайына байланыштуу кырсыктардын тобокелдүүлүгү айтылып, атайын баракчалар таратылды. Ысык Көл облусунун башчысы Элчибек Жантаев Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл кадырлаган инсан Табылды Актановду кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү 30 жылдыгына карата Калк акеси Карга аке тарыхый драмасын сахналаштыруу боюнча сөз болду. Драманы Касымалы Жантөшүев атындагы театрдын артисттери сахнага алып чыгышмакчы. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги дыйкандар үчүн бир катар билим берүү семинарларын баштайт. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, семинарлар онлайн режиминде өткөрүлүп, министрликтин YouTube каналынан баарына жеткиликтүү болот. Семинарлардын биринчи сессиясы өсүмдүктөрдү өстүрүүгө арналган. Вебинарлар өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн бардык этаптарында маанилүү болгон маселелерди камтыйт. Топурак даярдоодон баштап даяр продукцияны сатууга чейин.
Топурак жыл сайын начарлап, дыйкандар өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн өсүмү азайып баратат. Бул тенденция кыртыштын түшүмдүүлүгүнүн начарлашына алып келет. Бул дыйкандар үчүн инвестиция жана убакытты жоготууга алып келиши мүмкүн. Эгер топуракты өз убагында анализ берип, анализдин жыйынтыгы боюнча анын асылдуулугун көтөрүү үчүн топуракты кандайча жана эмне менен жер семиртүү керек экендигин билсеңиздер, дыйкандарга жакшы натыйжа берет. Бул семинарда топурак үчүн кандай мүнөздөмөлөр маанилүү, анализдин натыйжасын кандайча чечмелүү жана анализ үчүн топуракты туура тандоо жөнүндө айтып беребиз, дейт Республикалык топурак агрохимиялык станциясынын жерди баалоо бөлүмүнүн башчысы Асхат Баянов. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган чакан баяндарга берсек. Өлкөдө туристик сезон дегенде эле жайкы эс алууну атап, кыш мезгили эске алынбай келет. Мурда кышкы туризм азыркыдай актуалдуу эмес эле. Бул тармакта акыркы жылдары гана көңүл бурулуп жатат. Кыргыз тоолорунда каар жай саратанында дагы эрибейт. Кыргызстанда кышкы туризмди жөнгө кое турган болсо, бул тармак ички өндүрүүнүн жарымын камсыз кылмак дешет адистер. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында саналуу гана эс алуучу жайлар бар. Алай районунда азыркы 6 жылдан бери кышкы эс алуучуларды тейлеп келген жайлар орун алган. Аймактагы кышкы эс алуучу жайлардын бир топ көйгөйлөрү да бар. Алай райондогу Чыйырчык жайлоосунда тоо койнунда орун алган бул Аккыя лыжа базасы туристтерди жергиликтүүлөрдө кышкы эс алууга тартууга ылайыкташкан. Аймакта эс алуучуларды кабыл алуу декабрдан башталып, март айына чейин уланат. Мындан 2 жыл мурун жергиликтүү ишкер 5 гектар жерди муз жана лыжа тебүү, ат минип эс алуу үчүн даярдаган. Жабдууларын Орусиядан алып келдирип, бош жаткан жерди эс алуучу жайга айландырды. Бул жерде ошо деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте тургандан кийин кар аябай оор турат бул жерде. Кээде 1 метр, 2 метрге чейин кар жөн эле жаап коет бул жерде. Анан ушул Кыргызстанга келген меймандарды ушул эс алдыруу максатында ушундай нерсени курдук. Бул канатканын узундугу 400 метр, барып келишинде ушу 800 метрге чейин келет. Бунун ушу конструкцияларындагы ушу жергиликтүү ушул бир усталар менен өзүбүздүн агаларыбыз менен биргелешип иштеп чыгып жасадык. Эс алганы келгендердин саны түрдүү. Ал эми ишемби, жекшемби күндөрү эс алуучулардын саны башка күндөргө салыштырмалуу 2 эсеге көп болот. Спортчулар дагы эс алып денелерин чыңдап кетишет. Бирок эс алуучулардын басымдуу бөлүгүн жаштар, үй бүлөлүк эс алууга чыккандар түзөт. Айтымдарында азыр кыш мезгилинде алар үчүн көңүлдүү эс алуу үчүн башка тандоо деле жок. Бүт эле семейный эс алып келишсе болот. Азыркы Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү жылы деп атышат. Ошентип өзүбүз туризмди өзүбүз колдобосок, өзүбүз биринчи өзүбүз башташыбыз керек. Мындай кичине чакан ачкан ишканаларды колдосок, өзүбүздөн баштасак жакшы болот. Анан сырттагылар бизди көрүп, анан сырттагылар келет. Өзүбүздө таза аба жакшы. Кышкы туризмди өндүрүш керек. Ушуга окшогон агаларыбызды колдоп, ушул жерлерде бири-бирине конкурент болсо аябай жакшы өнүгүүлөр болот деп ойлойм да. Эс алуунун наркы жайдын шартына, кызмат көрсөтүүсүнө жараша эсептелет. Мисалы, лыжа тебүү эң жогорку дегенде эле 400 сомго чейинки наркта коюлган. Ал эми көпчүлүк кызыгып ойноп жаткан баллондор менен түшүү үчүн атайын кызматкерлер тартылган. Анткени кооптуу деп эсептелгендиктен эс алуучуларга алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Көбүнчө мына 2 пасим атабыз, 2 манжа менен 2 манжаны коюп туруп, мүмкүн болушунча катуураак тартабыз. Канчалык жогору тартканса ошончо кетет. Буну алыс болгон сайын, буну жебенин багытын жогорулатабыз. Улуттук баалуулуктарды эске алып, мында жаа атууну да жандандырышты. Эс алууга келгендердин көпчүлүгү жаа атууну унутуп калышкан же такыр эле билишпейт. Бул өнөрдү башкаларга да жайылтууну көздөгөн азаматтар улуттук баалуулуктарды сактап калууну каалашат. Бул жаа атуу дагы адамга бир патриоттук сезимди келтирет. Бул жаа атуу деле эң оңой нерсе эмес. Балким мынтыктатып кою оңой болушу мүмкүн. Бул нерсеге өзүнчө бир мындай күчтүү талап кылат.
бул нерсенин жасалыш атайын бул жыгачтан, мүйүздөрдөн жасалат. Туризм департаментinin маалыматына таянсак, өлкө аймагында 25 тоо лыжа базасы болсо, учурда анын 16 лыжа базасы жергиликтүү жана чет элдик туристтерге кызмат көрсөтөт. Ал эми аймактардагы чакан эс алуучу жайлар өздөрүнүн күчү менен Киреше таунун аракетин көрүшүүдө. Ошол эле учурда алардын көйгөйлөрү да бар. Бүгүнкү күндө эми жаңыдан эми ачылып жаңы иш баштап атабыз. Бирок келген адамдардын баардыгы эле жакшы экен. Бул 3-чү лыжный база болуп атат. Биздики Кара Суу районунун Талдык айылында бирөө бар. Ылдыйракта дагы бир лыжный база бар. Бул 3-чү лыжный база, Шерчиктин эң жонундагы. Анан келген кардарлар ушул коопсуздугу жакшы экен. Балдар ойной турган дагы немеси бар, жагы бар. Балдарга коопсуздуктары жакшы экен деп атат. Анан линиянын узактыгы жагып атат. Анан келген кардарлардын ушул баягындай сунуштарын эске алып атабыз. Жазып коюп атышат, өздөрүнүн сунуштарын айтып атат. Биз чын кээ бир катачылыктарыбыз болушу мүмкүн, бирок ошолордун сунуштарын эске алып, дагы коопсуздугун сакташ үчүн эске алып атабыз ушуларды. Ал арада кышкы туризм жаатынан дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн артта калдык деп эсептегендер да бар. Ал үчүн тоо лыжа базаларын өнүктүрүүнү өкмөт колго алуусу керек. Бул жаатта адистерди даярдоо зарыл. Ошондой эле кышкы туризмдин потенциалы бизде көп экендигин адистер айтышат. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу бийик тоолорубуз бар, кар калың жайт, ошону пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек. Анда инфраструктура, лыжа базаларына барган жолдорду оңдоо, электр энергиясы менен камсыз кылуу жогорку деңгээлде чечилүүсү зарыл. Гүлжан Ачматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Легендарлуу кинорежиссер Болот Шамшиев көзү тирүү болгондо быйыл 12 январда 80 жашка чыкмак. Ак кеме, Фудзиямдагы Кадыр түн, Караш-караш, Манасчы, Бөрү зындан, Эрте келген турналар жана башка тасмалары менен кыргыз кереметинин түптөөчүлөрүнүн бири. Кыргыз киносунун өнүгүшүнө жана Көкбөрү улуттук оюнунда эл аралык оюнга айлануусунда анын эмгеги чоң. Союз тараган соң кинорежиссер кандайдыр себептер менен көптөгөн сценарийлери тасмага тартылбай, иш жүзүндө ашпай калган. Ошолордун бири Баатыр жүрөк каабай эле. Үй бүлөсү улуу режиссердун ошол жазылып калган адабий мурастарын китеп кылып элге тартуулады. Кененирээк Зинаида Алмазбекованын материалында. 12 январда Алкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында кыргыз кереметинин жаратуучулардын бири СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу кинорежиссер Болот Шамшиевдин Баатыр жүрөк кааба китебинин бет ачар аземи болду. Иш-чарага Маданият, маалымат, туризм министринин орун басары Ильязбек Балташев, Шамшиевдин үй бүлөсү, кесиптештери жана коомдук маданий ишмерлер катышты. Ларминенко көчөсүндө, мен Памфилов көчөсүндө. Анан ошол жерге көп барчу элек үй бүлөбүз менен. Анткени ал жерде абдан жакшы бир чыгармачыл кечелер болор эле. Акындардын, жазуучулардын, актерлордун кечелери, ошолор менен жолукканы барчу элек. Анан ошо кыргыз фильм чыгарган кинолордун биринчи ирет көрсөткөнү дагы ошол жерден болор эле. Болот Шамшиев, Ак кеме, Караш-караш окуясы, Сүйүү закымдары, Эрте келген турналар, Бөрү зындан, Снайперлер, Фудзиямадагы Кадыр түн, Манасчы жана башка атактуу кинолорду тартуу менен Сүймөнкул Чокморов, Советбек Жумадылов, Жамал Сейдакматова, Орозбек Кутманалиев, Муратбек Мамбетов өңдүү актерлорду кинонун чоң жылдызын айландырды. Бөрү зындан кино тасмасынан соң Компост деген каймана ысымга татыган Мурат Мамбетов Шамшиевдин киносуна түшүү бул чоң киноакадемиядан өткөнгө барабар эле деп эскерет. Убакыт акча болсо билсеңер, суу 20 000. Бөрү зынданына түшүп атканда бир эпизод репетиция кылганда мен Болотунан мен могу жерде мынтип жасайынчы, могу жерде мынтип турган кийин мынтсам кандай болот десем. Аны сен кийинки кинода жасаган, азыр мен айтканды жасаган деп эч кандай мага мындай эме берген эмес да. Бир гана мен көп нерселерге сунуш кылдым, алган эмес. Бир гана жанагы таракты башым оюнчук тарак бар го, ошону бияка салып алсам, аны эмнеге алып сал деген жок. Бул ушу менен башымды тырмайынчы деп көрсөтсөм, ойлонуп макул деп. Бир гана канча мен сунуштар кылдым, эчтекени кабыл албай ошону гана кабыл алгам.
мен көп нерселерин байкап жүрүп үйрөнгөнмүн. Албетте мен колдономун. Бирок баары бир Шамшиев, бул Шамшиев. Миң рет сен жасасаң дагы бирок баары бир Шамшиевдин деңгээлине сен эч качан жетпейсиң. Ого келгенде бул чөптөр бар болчу. Киржер эле мындай. Анан сен ошо көлдө сүзүп баратасың, анан жанагынтип кыйкырасың дегенде ак кеме депчи. Ошо жеринде ошентип айтса мен ошону угуп алып туруп анан ошо чөпкө ал менен ошо сүзүп кетиптин да. Бирок киного мени Болотбек Шамшиев алды да, ошо бала ойнойт деп. Бугуларды атайын Сибирден алып келген да. Бугулар жакка чуркап барчымын. Анан арды карай берчимин да кечке. Жакканда бул өзү баарын көрсөтчү магачы. Эмне дегенде ушу баланын ички дүйнөсүн билип, анан мындай кээ бирде билесиңер да мугалимдер деле болбой атса урушуп коюп, анан бул баланын мүнөзүн билчи да. Анан мен ойлойм ошо кинонун тартып атканда ошо баланын образын ачкан бул Шамшиев болот. Эмне дегенде ошонун баарын түшүндүрүп берип, айтып берип, кээ бирде көрсөтүп берип. Кинодон тышкары Көкбөрү улуттук оюнун эл арасына кеңири жайылтуу үчүн атайын эрежелерди иштеп чыккан жана көрүүчүлөрдүн кооптуулугун эске алып, атайын спорт аянттын тегеретесин тостуртуп оюн кызыктуу болуш үчүн тайгазанды ойлоп тапкан. Ошондой эле Көкбөрүнүн көркүн ачып, көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттыруу үчүн комментаторлордон бери даярдап чыккан. Бул улуттук оюн элдин сүйүктүү оюнуна айланып, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандын оюнчулары катышып, Көкбөрү эл аралык федерациясы кабыл алынган. Тозуп койду, кандай мүмкүнчүлүк ачып берди, шарт түзүп берди Рустамга. Ошону менен Рустам ыргытты. Союз тараган соң режиссер кандайдыр бир себептер менен көптөгөн сценарийлери тасмага тартылбай, иш жүзүнө ашпай калган. Ошолордун бири Баатыр Жүрөк Каабай эле. Үй бүлөсү улуу режиссердун ошол жазылып калынган адабий мурастарын китеп кылып элге тартуулап отурат. Болот Өлөнүч мына бир бир жолу мага чалып, эмне кылып атасың, келип кетчи дегенде, мен үйүнө келгенде мен сага азыр бир актерду көрсөтөйүн, кандай дейсиң деп туруп анан келди. Көрсө ушу Каба Кожомкул жөнүндө кино тартайын деген ойлору болуп, анан кийин ошол кинону тарткан атам, ойлонуп атам, сценарий жаздым деп мага көрсөттү. Момундай аябай эме. Ушу Кожомкул жөнүндө сүйлөшкөнбүз да, ушул кино жөнүндө, ушундай тарткан атам. Албетте сен менин жанымда болосуң, жардам бересиң. Шамшиев менен иштеш бул өзүнчө эле бир эме да, академияны бүтүргөндөй болосуң да. Албетте боломун деп сүйлөшкөнбүз да. Болот Шамшиев өмүрүнүн аягына чейин кыргыз киносунун өсүп өнүгүшүнө салым кошуп, талыбай эмгектенип келген. Анын калтырып кеткен тасмалары кийинки муундарга үлгү болуп тарыхта кала бермекчи. Кыргызстанда 600дөн ашуун бала эми Бириккен Араб Эмиратынын Кызыл-Ай коомунун колдоосунда жүлөк пул алып турушат. Кыргызстандагы Кызыл-Ай коому бул демилгени иш жүзүнө ашыруу үчүн 1,5 жылдан бери жерлерде иш жүргүзүп келишкен. Бүгүнкү күндөн тартып жардамга муктаж балдардын ата-энелеринин колуна берилүүчү акча каражаттары карталык эсепке которулду. Ош облусундагы мындай жардамды кимдер алышты? Кийинки материалда сөз болот. Бұл стипендия эмнесине берилет? Балдардын окуусуна, кружокторго катышканга, кийим кечесине, тамак ашына. Ошол стипендия алган баланын жашоосунда баягындай жакшы жаңылык болуп, баягы орусча айтканда качество жизни улучшается дегенге берип атабыз. Кара Суу районунун тургуну Алтынай Акимова Кызыл-Ай коомунун кеңсесине биринчи жолу баш бакты. Уулун өзү тарбиялап жаткан эне үчүн балага кошумча жөлөк пул алуу дем берди. Билимге умтулган баласынын керек жарагы үчүн акча каражатты карталык эсепке которулганын айткан адистер келгендердин ар бирине кайрымдуулук өнөктүгүнүн максатын кеңири түшүндүрүп беришүүдө. Өзү мен бул уюмду билбейт деле болчук. Кокустан эле бирөөлөр ушу баламдын немесин билип калып эле, атасы жоктугун билип калып эле, анан ушул немеге жаздырып койду эле, анан ушул аркылуу билип атабыз да, бул ушундай коом бар экен дегенчи. Баламдын окуусуна көңүл буруп, ушу
эме кылып атышат. Рахмат ушул уюмга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Чынаркан Абытова 3 ирет оор операцияны баштан өткөрдү. 3 баланын энеси бул кайрымдуулук кампанияга тартылгандардын алгачкылары болуп эсептелинет. Балдары интернатта билим алышат. Мамлекет тарабынан берилип жаткан жөлөк пулдар жетишсиз. Андыктан бүгүнкү кайрымдуулук иш чарасынын алкагында чыныгы жардамга муктаждар чогулду. Бири летчик болом дейт, бири болсо бизнесмен болом, элге ушундай жардам кылабыз. Өздөрү балдар үйүндө окушат, жетим балдар үйүндө. Ошол эмеде экөө тең алдыңкы окуучулар немелер келди, делолор. Экөө тең ишенген балдар экен. Анан мен бирдеги каттарына күбө болуп калдым. Апа мен ишенген интернаттын мыкты окуучусу болом. Мага онлайн сабагына телефон керек болуп жатат. Сиз мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша мага телефон алып бере аласызбы? Мен өз өлкөмө, өз мекениме, өз салымымды кошкум келет деп жазган экен. Аябай ыйлагам да. Анан балам окутуптур, мына этегине кол койтурду мага анан. Да чийип коюптур, бул эмне десем, менин колум дейт да. Өлкө аймагында 600дөн ашуун бала эми Кыргызстан Кызыл Ай коомунун жана Бириккен Араб Имараттыгынын Кызыл Ай коомунун колдоосунда кайрымдуулук өнөктүгүнүн алкагында акча каражатын алып турушат. Ош областында 100дөн ашуун бала каттоого алынды. Ал жардамга муктаж балдардын ата-энелеринин колуна берилүүчү акча каражаттары карталык эсепке которулат. Кыргызстандагы Кызыл Ай коому бул демилгенди иш жүзүнө ашыруу үчүн 1,5 жылдан бери жерлерде иш жүргүзүп келишти. Ар бир балага бул иштелген программа. Себеби биз баягында анкета алып атканда ар бирине үйүндө кандай бираркилердин апасы бар, атасы жок, бираркилердин апасы менен атасы да жок, үй бүлөлүк шарттары кандай, кандай шартта жашайт, кандай жерде окуйт, эмне керек, ошолордун баары каралган. Гуманитардык кампаниянын максаты балдарга керектүү болгон буюмдарын алып берүүгө көмөктөшүү гана болбостон алардын ата-энелерине жылуулук тартуулоо. Кайрымдуулук иш чарасына талаптар коюлуп, жардамдар максаттуу берилиши үчүн алдын ала жигердүү иштер жүргөн. 1,5 жылдын ичинде аябай чоң жумуш болуп, Кыргызстан боюнча биздин ушул мамлекеттик мекемелер менен биргеликте, партнерлор менен биргеликте алардын дагы өтө баягында билесиздер, катуу критерийлер бар, ошолордун баарын карманып, азыркы учурда бүт тизмелерди тактап, анан ошо тизме менен билесиздер, ушу Кыргызстандын бир алдыңкы банктарын аркылуу ушулар барып туруп карточкалар ачылган, именной ар бирине. Ошол карточка менен ошол опекун барат дагы бир кандайдыр бир өлчөмдөгү акча каражатын өзү барып туруп алып алса болот. Анан бул пособие катары болуп кетип атат. Эми негизинен азыркы учурда ушул биринчи жыл болуп атат. Эми ушул жылга гана ушу каржы келип атат. Анан кийинки жылдардагы аны дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Ош шаарынан кайрымдуулук иш чарага 30га жакын бала тартылды. Жергиликтүү тиешелүү адистер жардамга муктаждардын саны каттоодон да көп болушу мүмкүн экендигин эске алуу менен бул сыяктуу аракеттерди колдоого алышат. Ош шаарында 2020 жылга карата турмуштук оор кырдаалга кабылган, аз камсыз болгон 826 үй бүлөнүн ичинен 1450 бала азыркы учурда жөлөк пул алышат. Алардын ичинен 58 тоголок жетим балдар, 710 бала жарым жетим балдар болуп эсептелинет. Алардын учурдагы жөлөк пулу 1000 сомдон 2000 сомго чейин ар бир бала алышат. Бир жылдын алкагында бул демилге өлкө аймагында ишке ашырылат. Азыр анын мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүүлөр да жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. 28 жылдык тарыхы бар Аялдар конгресси айымдарды өнүктүрүү үчүн ар кандай багыттагы иш-чараларды уюштуруп келет. Анда активдүү катышкан ар кандай тармактарда эмгектенген аялдардын эмгегин баалап, сыйлык тапшыруу жыл сайын өткөрүлүп келет. Салтка айланып калган саамалык быйыл да өз нугунда. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Кыргызстан Аялдар конгресси 333 айымдын таржымалын тартуулап, республикалык, облустук, райондук жана аймактык деңгээлдеги ар кандай тармактарда эмгектенген аялдардын эмгегин чагылдырып, энциклопедиянын актай аруу барактарына түшүрүп, коомчулуктан сунушталган айымдарга атайын ардак грамоталарды, айымдар энциклопедиясы китебин тапшыруу аземин уюштурду. Камераларды карап коебуз. Кана кол чаап колдоп коелу, кайрылуу сайга. Кыргызстандын айымдарына ушул жаңы жылда аманчылык эсенчилик болсун, токчулук болсун. Кыргызстандын өмүрүнө зор салым кошкон айымдарга биз чоң игиликтерди каалайбыз. Кыргызстандын тарыхында кандай гана
кыйын айымдар чыккан. Кандай гана айымдар азыр иштеп атат. Мына ошолор аман болсун, көп жашасын. Энциклопедиянын татыктуу каарманы Кыргызстан аялдар конгрессинин өрнөктүү эне медалынын ээси катары Калбүбү Байгубатова да сыйланды. Ал бул сыйлыкка жалгыз бой болгонуна карабай, уул кызын татыктуу тарбиялап, ошо менен катар эле элдин саламаттыгы үчүн 20 жылдан ашуун кызмат кылганы жана коронавирус учурунда жасаган эмгеги үчүн татыган. Бүгүнкү аялдар конгрессине келип мен азыр ушу катышып, өзүмдү аябай кубанып отурам. Бизде аялдар конгрессинин биздин кызматыбызды, эмгегибизди баалап, ушунчалык бизди көтөрмөлөгөнү бизге бул жашоодогу бизге эң жакшы сезимдерди берди да. Өзүм болсо көп жыл, 34 жыл болду медицина тармагында иштеп атканыма. Ошонун баарын эске алып, ушинтип аялдар конгресси бизди куттуктап атканына мен аябай кубанычтамын. Ушул аялдар конгресси дагы өсүп өнүшүнө мен аябай салым да кошот элем. Ушулардын өсүшүнө дагы мен куттуктап рахматымды айтат элем да, ушулардын эмгегине. Саамалыкты утурлай жер-жерлерден келген айымдарга эмгектеги жетишкендиктери, көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн, жылдын мыкты айымы, гуманизм жана тынчтык идеяларын ишке ашыруудагы лидерлик сапаттарды көрсөтүшкөндүгү үчүн лидерлик үчүн медалы тапшырылды. Аялдардын эмгегине кошкон салымына ушунчалык маани берип, чынында белгилеп кеткендигине чынында ыраазычылыгымды билгизим келет. Себеп дегенде өткөн жыл баарыбыз үчүн эле жеңил жыл болгон жок, баарыбыз үчүн оор жыл болду. Аялдардын салымы өзгөчө болду. Биз эми аябай эле күтүлбөгөн жерден болду. Мындай иш-чараны мен мисалы ойлоп турмун, аябай элдин арасынан эле мындай алынып, чынында ошол берилет экен да көрсө. Так неожиданно получилось. Ошого Эжекенин ассоциациясына, баардык Кыргызстан аялдарына ушул жылы жакшы жыл болсун деп каалап кетким келет. Мен бул сыйлыкты лидерлик үчүн деген медалды, алтын медалды жөнөкөй алган жерим жок. Бул дагы канча эмгекти талап кылат экен. Анан эми мен ушул мен сыяктуу медалга ээ болгон аял затын баарын тең ушул сыйлыктар менен куттуктайм. Биздин ушул аялдардын эмгегин баалап, ушундай сыйлыктар берип аткан уюштуруучуларга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. 28 жылдык тарыхы бар аялдар конгресси айымдарды өнүктүрүү үчүн ар кандай багыттагы иш-чараларды уюштуруп келет. Анда активдүү катышкан айымдардын эмгегин баалап сыйлоо жыл сайын өткөрүлүп, салтка айланып калган. Быйылкы жылы кооптуу пандемия дарыгерлердин талыкпас эмгегин жана кесипкөйлүгүн далилдеди. Адам өмүрүн сактоодо көрсөткөн кайратман эрдиги үчүн эң алдыңкы даңк орденине татыган Жылдызкан Төрөгелдиева өмүрдүн медицина тармагына арнаган ардактуу дарыгер. Ош шаарында тез жардам бекетинде эмгектенет. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова айтып берет. Адам өмүрүнө кооптулук туудуруп, көптөрдү жакындарынан ажыраткан COVID-19 илдети менен күрөшүүдө эң алдыңкы кызматта тез жардамчылар болду. Илдет күч алган мезгилде каладагы тез жардам бекетине күнүнө 300дөн ашуун чакыруу болуп турган. Адам өмүрү үчүн жоопкерчиликти, өзгөчө ыкчамдыкты талап кылган тез жардамда 35 жылдан бери иштеп келе жаткан Жылдызкан Төрөгелдиева бар. Ош шаарына караштуу тез жардам бекетинде иштеп жаттык. Бул оору күч алган маалда деле, башталган маалда деле биринчи ооругандардын баардыгы эле кайрылгандары биринчиси тез жардам болуп атты. Бизге ошол пандемия башталган учурда аздан болсо да кийин күч алган учурда күнүнө 150-200дөн ашык оорулар кайрылып жатты да. Чындыгында өтө оор болду. Мурунку өзүбүздүн жөнөкөй вызыптарыбыз 100дөн аста, кийин пандемия учурунда 300гө чейин жетип атты чакырууларчы. Биз алардын канчасына телефон аркылуу консультацияларды берип, көпчүлүктөрүн больницага алып барып жаткызып аттык. Алыбыз жетишинче ошо врачтарыбыз, фельдшерлерибиз биздин аябай өздөрүнүн эмгектерин көрсөтүштү да.
Жылыскан Төрөгелдиева шаардагы тез жардам бөлүмүн жетектеп иш белги жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп келген. Айрыкча COVID-19 менен күрөшүүдө натыйжалуу аракет кылган иш белги дарыгер эмгек тажрыйбасында эң алдыңкы даңк орденине татты. Кесибине ээ болгондон бери бир гана мекемеде иштеп келет. Батыр ар бир ушул күрөшүп жаткан медик, ар бир ушул иштеп жаткандар бул батырлыкка, себеби алар өздөрүнүн өмүрүн, өздөрүнүн ден соолугун ушу немеге коюп иштеп жатышты да ушу. Канча коркунучтуу болсо дагы эми чындыгында башталган учурда бардыгына эле коркунучтуу болду бул нерсечи. Бирок ошол нерседен кайтышпады. Бизге да ошол учурда биринчи башында башталган учурда баягы бизде защитный формалар, маскалар, биз эми өкмөтүбүз чынында бул нерсеге башында даяр эмес эле да, даяр эмес эле. Биздин тез жардамда дагы медиктерибиз аябай көп ооруду. Бардык эле почти бардык ооруп чыкты, 90% ооруп чыкты да. Ичинде эми жоготууларыбыз болду бизде деле. Аябай оор больницаларда жатып чыктык, аябай немелер болду. Эми Кудайга шүгүр, мына эми мына айларда кичине азайып, докторлорубуз дагы баары кыйналбай ушинтип иштеп калышты азыр. Тез жардам бекетинин 28 кызматкери дартка чалдыгып бирөө каза тапты. Унаалар жаңыланып, түйшүк аз болсо да жеңилдеп турган мезгил. Ал эми дарыгерлерге колдоо көрсөтүп, мындан аркы эл саламаттыгын көзөмөлдөө үчүн жеңилдиктер, сыйлыктар ыйгарылды. Жылыскан Төрөгелдиеванын да сыккан адис жана адамгерчилиги бийик экендигин кесиптештери белгилешти. Жалпысынан тез жардам бекетине быйылкы жылы Саламаттык сактоо министрлигинен 7 автоунаа келди. Бир автоунааны Ош шаардык мэриясынан алганбыз. Өзүбүздө 14 автоунаа бар болчу. Ошентип 21 автоунаалуу болуп калдык. Бирок 21дин ичинен азыр 4-өө жараксыз. Ал списание кете турган машина. Ош шаарынын деги эле бүт Кыргыз элине ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыздар, аман болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Оору баары бир токтогону менен баары бир калды. Ошондуктан карантиндик эмелерди сакташыбыз керек. Туура тамактанып, майрамды аман эсен өткөзүп, 2021 жыл бизге бир гана жакшылыктарды, ден соолук алып келсин. Адам өмүрүнө коркунучтуу болганда эң биринчи тез жардам кызматы чакырылат. Ар кандай кыйынчылыктарга карабастан бекеттин дарыгерлери ар дайым ыкчамдыкта иш алып барышат. Анткени адам өмүрү баарынан кымбат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Элдин сүйүктүү ырчысы Рыспай Абдыкадыров аз өмүрүндө 300гө жакын обондуу чыгармаларды элине жаратып кетти. Анын «Издейм сени», 6-күнү кечинде, «Сагыныч», «Алмашым» жана башка ырлары классикага айланып, канчалаган муунугуп тарбияланып келет. Чыгармаларын азыркы күнгө чейин ырдап келет. Легендарлуу ырчы көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Кесиптешим даярдаган материалга назарыңыздарды бурабыз. Бүгүн 12 январда таланттуу композитор жана аткаруучу Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Өтүп кетсе өмүр эл эмгектен эскерсин деген сыңары Абдыкадыровдун «Биз экөөбүз», «Сагынуу», «Алмашым», «Издейм сени», 6-күнү кечинде жана башка классикага айланган чыгармаларын оркестрдин коштоосунда кыргыздын белгилүү ырчылары аткарып жатты. Эскерүү кечи Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрындагы Малахит залында болду. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков эскерүү концерти коронавируска байланыштуу чакан форматта өткөрүлгөнүн белгиледи. Бул инсандын өнөр өзгөчө болгон бекеринен ырдын башы Рыспай деп айтылып калбаптыр. Аккордеон маданиятын ойношту биринчи алып келген ушу киши болгон экен. Анан ушуга таасирленип, анан аркасынан Аксубай Атабаев, Үсен Сыдыков, Калыйбек Тагаев, Эсенбек Маданбеков сыяктуу, Түгөлбай Казаков сыяктуу, Асангал Керимбаев сыяктуу ошол заман залкарлары чыкканда биз Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата чоң концерт уюштурмакпыз. Демеле, бирок көрүп атасыздар, пандемияга байланыштуу эгерде уюштурсак, бир 10 күн өткөрсөк да элдер батпай калмактан аншлаг болмок. Ошон үчүн биз албетте мындан ары да көптөгөн ишчиларды уюштурабыз. Бул киши жөнүндө айта турган, дей турган нерселер абдан көп. Бул багытта биз мындай ыраттуу иш алып барабыз деп ишендирем. Кыска өмүрүндө Рыспай Абдыкадыров 300дөн ашык обон менен музыкалык чыгармаларды жараткан. Обондырлары элдин жүрөгүнөн бат эле сиңип, көптөгөн чыгармалары элдик ырга айланган. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын канчалаган муунугуп тарбияланып чыкты. Алардын бири Талайбек Иманкулов. Композитордон 60тан ашык чыгармаларын аткарып келе жатканын жашырган жок.
Рыспай экени эфирден көрүп, телевизордон көрүп, анан ушул кишидей болуп акырын шерстем деген бир максат менен а кишини мындай айтканда туурап эме кылырдап баштагам. Анан баягы балалык кездеги үйдүн аябай эме болот эмеспи? Ошо аябай сиңип калган окшойт. Стилибиз дагы үйүнүн тембри деп коебуз, тембри да окшош аябай. 60ка жакын ырын билем. Өзүнүн толук эсептей келгенде 200дөн ашык оондору бар да. Угуп аткан угармандар Рыспай экенин ырларын өзүнүн аткаруусунда канда бир башкача бир таасир алышат экен да. Себеп дегенде Рыспай экенин ыры өзүнүн аткаруусунда анан аккордеондун вариациясы менен кошулганда гана толук кандуу ыр болот. Ыр болуп элге кулагына сиңип калган экен дагы. Башкача болуп калса эле эл мындай кабыл албай коет экен да көп жердечи. Деп анан ошондагы түрткү болду. Учурунда Рыспай Абдыкадыровду кыргыз эли эле эмес, коңшу казак, өзбек эли да талантын баалап, убагында түрдүү иш-чараларга чакырып турган. Замандаштарынын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Обончу Түгөлбөй Казаков. Жан дүйнөм аруу, дилим, оюм таза. Жаш кезимде мыкты ондорду чыгара алдым. Улгайган сайын жан дүйнө кирдеп, мурдагыдай обону чыкпаарына көзү жеткенде чыгармачылыкты токтотконун. Бирок замандашы Рыспай Абдыкадыров өмүр өткүчө чыгармачылык менен алып бурушуп, не деген керемет ондорду жазып кеткенин эскерип өттү. Бул эми кыргыз өнөрүндөгү бир феномен да Рыспай Абдыкадыров. Биз көзүнүн тирүүсүндө адамды анча деле баалабаган, анан көз өткөндөн кийин кыйкырып калган элбиз да. Ушу көзүнүн тирүүсүндө бир сахнада туруп мен өзгөндө айттым да, мына менин жанымда тирүү классик турат. Колун кармалап өзү менен сүйлөшүп калгыла деп. Анда аман эсен эле ден соолугу жакшы жүргөн учур болчу. Эми өмүр түбөлүк эмес да. Ошон үчүн айткам да мен. Баары өтөт дүйнөдөн, бирок тирүү кезинде сыйлаганды үйрөнө албай келатабыз да биз. Рыспай агабыз болсо өзүнүн таланты менен аны сыйлаганга мажбурлады элдин баарын. Себеби таланты менен ал баарын тартып алды өзүнө, баш ийдирип алды. Анын таланты ошондой экен. Мен дайыма бир эки кишини салыштырып келем. Мен Залкар дегенде, Улуу Чыгаан дегенде ушул эки кишиге айтса болот го деп ойлойм да. Эми мен манасчыларды, комушчуларды эмес, мынагу обон жаатындагы адамдарды айтып атам да. Бул Атай Огонбаев бири. Бул 5 эле обон чыгарган өзү. 5өө теңирди алып келатат да. 100 жыл болот жакында ушул оролорго. 5 күү чыгарган, 5 күүсү тең аткарылып келатат. Эч ким кыйнабайт муну черткеле деп. Мына Машботой кыргыздын бүт дүйнөгө барганда, кайсы жерге барса дагы визитный карточкасы болуп калды Машботой. Машботой кайсы өлкөгө барбасын, кайсы элге барбасын өтөт. Ырлар өтпөй калышы мүмкүн. Башка нерселер өтпөй калышы мүмкүн. Машботой кайерге барсаң да өтөт. Ошол сыяктуу Рыспай аганын ырлары дагы өзүнүн көзү өтүп кетти. Азыр бир 20дан ашык ыр аткарылып келатат да. 500-600 ыр чыгардык дегендер болгон, бирок анын канчасы аткарылып атат? Маселе ошондо да. Анан бул тарыхтын бүктөмүндө кошо кетип калбай, эл менен кошо жашап кала турган, муундан муунга өтө бере турган эки генийди билем да. Ошонун бири Атай Огонбаев, бири ушу Рыспай Абдыкадыров. Маркумдун жубайы Рыспай Абдыкадыров тамак жасаганды жактырып, өзгөчө ашты мыкты жасачу дейт. Жекеле чыгармачылыкта эмес, үйдө мыкты ата эле деп эскерди. Мүнөс эми чыгармачыл кишилер башка да биз медикпиз, медиктер психолог болот. Ар бир баскан турганы, ыр чыгарганы, дүрттү келет да, дүрттө ошондой мүнөздөгү киши болчу. Музыка чыгарарды өсүнчө толкунданып, деңгээлин өзүнө жеткире албаса кейип, кагаздарын далай мусорный чакага кыргыткан күндөрү болгон. Анан чыгарчыларды. Көбүнчө жасында, март айларында, могу дарактар гүлдөп, бак дарактар гүлдөп турган убактарда көп чыгарчы. Кышында чыгарчы. Көбүнчө бунун ырлары минор деп коет музыкада. Кайгы ырларды көп чыгарчы, анан лирика, махабат стилине көп чыгарчы. Каралталык болгон үчүнчү бизде эркек жигиттер канча көңүл берчүбүз да. Анан ушунун жигиттер аябай жакшы карап, холодильник толтуруп, тамагын дайындап койчу такай баарын карап. Даже бош убакытларында фартугун кийип, анан тамак жасачы, нан жасачы. Биздегилер таң калчу, бул эмне тамак жасайт деп. Ушундай киши болсо деп. Ашты, пловту.
Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12 январда Ош облусундагы Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. 53 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумган. Каза болгондон кийин ага эл агартуунун отличниги наамы берилип, ысымы Ош шаарындагы филармонияга ыйгарылган. Анын ырлары дагы деле эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Ош шаарында жергиликтүү бюджеттин эсебинен балдар бакча салынып пайдаланууга берилди. Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык 3 үйдүн курулушу башталды. Кала бийлиги жыл сайын бала бакча, мектептин курулушу жүрөт деп убада кылууда. Ал эми ипотекалык негизде берилүүчү үйлөрдү алуунун да шарттары өзгөртүүлөрү айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Таттыбөө Өзкөнбай кызы 3 баланын энеси. Балдарынын эң күчүүсүн өзү жашаган аймакта курулушу эми гана бүткөн балдар бакчасына жайгаштырсам деп жүргөн убагы. Аймакта бир гана бала бакча болгондуктан ата-энелер балдарын алыска ташып убаракерчилик көрүп келишсе, айрымдары жеке менчик бала бакчаларга жайгаштырып келишти. Абдан кыйын эле, чындыгындачы. Частныйларга апарып, пулу барлар, пулу жоктор бизге окшогондор кыйналып неме болчу, азыр эми Кудайга шүгүр, рахмат. Ош шаарында былтыркы жылы 3 бала бакчанын курулушу жүрдү. Ак Тилек кичи районундагы Балапан балдар бакчасы 100 орунга ылайыкташып, бүгүн пайдаланууга берилди. Жергиликтүү казынанын эсебинен курулган бала бакчага аймактын жашоочулары электрондук кезекке туруу менен балдарын жайгаштырышат. Азыр өзү 100 балага ылайыкташтырылган, анан 30тан кылып бир 110-115 алып атабыз. Мындай запас менен алып атабыз. Ошо бул бала бакча тез аранын ичинде курулуп бүттү. Бир жылга жеткен жок. Бүттү, жакшы. Сапаты да жакшы, ысык, жылуу аябай. Мен ушундай Ош шаарыбызда ушундай бир бала бакчалардын көбөйүшүнө аябай тилектешмин. Биздин максатыбыз ушул шаардагы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер арзан турак үй менен камсыз болсун деп атабыз. Экинчи Борбор калаада муниципалдык ипотекалык программа иштеп келүүдө. Буга чейин бул программанын алкагында 2 көп кабаттуу үйдүн курулушу башталган. Муниципалдык ипотеканын 3-чү турак үйдүн жер төлөөсүнө бүгүн капсула салынды. «45 батирлүү боло турган үйдүн жер төлөөсү да курулат. Көп кабаттуу үй 2 жана 3 бөлмөлүү батирден турат. Бардык чыгымдарын эске алганда 1 метр квадратын 25.300 сомдун тегерегинде бүтүрүп берүүнү пландашууда. Эң негизги артыкчылыгы 45 батирге 28,5 соток жер тилкеси каралып атат. Демек, баягы улам биз жанагы СНИПтеги жалпы ошол парковканын талаптары, жанагы ошол жердин тургундарынын жашоосу үчүн түзүлүүчү шарттар жөнүндөгү маселелерди улам тереңдетип кетип жатабыз. Бул курулуш компаниясы катары Жакып Ата жоопкерчиликке чектелген коому тандалып алынды. 22 жылдын 27 мартына курулуш иштерин толук тапшырып бүтүү келишимде көрсөтүлдү. Ош шаар боюнча үй жана жер алуу үчүн 18.000 жаран арыз менен кайрылган. Ушул күнгө 1545 адам муниципалдык ипотекалык үйлөрдөн алууга кезекке турган. Алардын 86-сы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, социалдык коргоого муктаж болгон жарандар. Аларды эске алуу менен жоболорду кайрадан иштеп чыгуу зарылдыгы жаралды. Биз бардык ишканаларга квота беребиз да. Мен ошо жетекчилерди мына берүүнүн астында да топтоп туруп атайын. Бул жерге комиссияга биз укук коргоо органдарынан да, шаардык кеңештин депутаттарынан, бейөкмөт уюмдарда, мына журналист массалык маалымат каражаттан сиздерден да ушу комиссиянын курамына кошуп туруп, ушу үйлөрдүн берүүсүн ачык айкын беришибиз керек да. Биринчи талап шаардын тургуну, шаарда иштеген кызматкерлер, экинчи ошол үйү жок болуш керек да. Чыныгы үйгө муктаж адамдар алуусун биз камсыз кылып беришибиз керек да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, баягы төлөмдөрүн дагы, первоначальный взносторун дагы карап көрөбүз. Ошол иштеп аткан кызматкерлерге ылайыкташтырып бере турган жоболорду иштеп атабыз. Муниципалдык типтеги көп кабаттуу үйлөрдүн курулуусун улантуу максаттуу экендигин шаар тургундары айтышууда. 4%дан 10 жыл же 12 жылга айлык акыбызды эсептеп, айлык акынын жетишинче карап, 1 бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү ушундай бизге окшогон жаштарга шарттарды түзүп берип атат. Биз буйруса ушул жерден 1-2 жылдан кийин азыр өчүрткө туруп койгонбуз. Анан 1-2 жылда буйруса үйлүү болуп калабыз деген үмүттө турабыз.
Учурда Ош шаарында турак жайга муктаж 700дөн ашык расмий адам катталган, дагы 5000ге жакын бюджеттик мекеме кызматкерлери батир алуу үчүн кайрылышкан. Адистердин айтымында үй сурап кайрылмаган бюджеттик кызматкерлердин саны расмий катталгандан алда канча көп. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Студенттер айрым региондордо интернет маселе болуп жатканын жана башка көйгөйлөрдү чечип берүүнү суранышып, контракт акысын азайтууну сунуштап министрликке кайрылышкан. Себеби көпчүлүк студенттер учурдагы кырдаалга байланыштуу контракт табуу оорчулугун жаратат дешет. Бул сунушка министрликтин жообун кийинки материалдан алсаңыздар болот. Бүгүн маалымат жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров жогорку окуу жайлардын студенттери февраль айында жазгы семестрди кадимки тартипте баштай турганын билдирди. Анын айтымында жоштордо бүтүрүүчү курста жана магистратура окугандар, ошондой эле медицина тармагында билим алган студенттер салттуу режиминде окушат. Кадимки тартипте билим алган студенттерди 2-3 сменге бөлүү каралган. Бул аудиторияда 15-20дан ашпаган адам болуп, социалдык аралык сакталышы керек. Адамдардын топтолушуна жол берилбеши керектигине жана окуу жайларда гуманитардык сабактар онлайн режиминде жүргүзүлөөрүн белгилеп кетти. Ушул сыяктуу жатаканаларда эпидемияга каршы режим, студенттердин ден соолугун күн сайын карап турууну уюштуруу, дене табын текшерүү жана инфекция белгилеринин болуусун сурамжылоо сыяктуу. Вот ушул эки алгоритмдин негизинде жогорку, орто жана баштапкы кесиптик окуу жайлары ошо февралдын башы, февралдын ортосу менен окуу графигине жараша окуу процесси ушул алгоритмди биз гибриддик, смешанный алгоритм менен окуу процесси башталат. Министрлик окуу акысын төмөндөтүү туура эмес деп эсептейт. Жоштордо сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн кызматкерлерге эмгек акы төлөө керек. Өркүндөтүлгөн техникалык материалдык базасын түзүү жана инфраструктуранын камсыз кылууга каражат керектелет. Анын баары окуу акысынан түшкөн каражатка ишке ашат деп билдирди Билим берүү жана илим министринин бюджеттик саясат жана финансылык талдоо башкармалыгынын башчысы Акыйкат Баймуратова. Жогорку окуу жайлардын каржылоонун негизги булагы болуп, бул контракттык каражаттар болуп саналат. Министрлик жогоруда айтылган себептерден улам билимдин акысынын баасын төмөндөтүү себептерин улам туура эмес деп эсептейт. Анткени жогорку окуу жайларда сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн эмгек акыны кызматкерлерге төлөшү керек. Өркүндөтүлгөн материалдык техникалык базасы болуш керек. Билим берүү ресурстарды жана инфраструктураны камсыздашы керек. Бул компоненттердин бардыгы окуу акысынан келип түшкөн акча каражаттарды талап кылат. Мисалы дистанттык билим берүүнү киргизүү үчүн электрондук китепканаларды, сейрек кездешүүчү китептерди санадиптештирүү, жабдуулар менен камсыздоо, видео жазуу студияларын камсыздоо, окуу процесстерин автоматташтыруу жана башка тутумдарды сатып алууга алып келет. Ошого байланыштуу биз контракттын акчасын азайта албайбыз. 2020-жылга карата республикалык бюджеттен министрликке баш ийген жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына 5 миллиард 108 миллион 600 миң сом каражат каралган. Анын ичинен гранттык негизде окуган студенттерге карата каралган каражат 589 миллион 700 миң сомду түзөт. Башкача айтканда, жошторду каржылоонун негизги булагы окуу акысы болуп эсептелинет. Ошондой эле 2020-жылдын 1-июлуна карата жоштордун эсебине 1,4 миллиард сом түшкөн эмес. Ошондуктан жоштордун окуу акысы кыскартылбайт. Учурда пандемиянын шартында чет өлкөгө чыгып жаткан жарандар COVID-19 илдетине ПЦР анализин тапшырып, анын жыйынтыгы оң чыккан учурда гана чыга алышат. Орусияга чыккан авиа каттамдардын бааларынын кымбатташын айтышса, Өзбекстанга чыккандар 2 жолудан ПЦР анализин тапшырып, убаракерчилик тартып жатышкандыктарын айтышууда. Маселенин чоо жайын кийинки материалда. Ушул тапта Өзбекстанга күнүнө 1000ден жана 1,5 миңден ашуун адам өтүүдө. Сутка ичинде 100гө жакын транспорттук каражат өтөт. Өзбекстанга өтүү үчүн биздин жарандар үчүн Өзбек тарап ПЦР анализин ордунан алышууда. Коңшу тарапта ПЦР анализ кыргыз акчасына 1400 сомдон, өзбек акчасына 200 миң сомду түзөт.
жалпысынан 900 километрге чейин мамлекеттик чегараны Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө караштуу коопсуздук жана укук тартибин камсыз кылуу маселелери боюнча координациялык кеңештин отурумунда айтылды. 20-24 чегара аскер бөлүгүнүн башчысы Илгиз Талипов чегарадагы жарандардын өтүүсү, товар айлантуу, экспорттоо, импорт боюнча айтты. Ошондой эле чегарадагы жаралып жаткан көйгөйлөргө токтолду. Себеби дегенде биздин жарандар өзүбүздүн территориядан, өзүбүздүн аймактан ПЦР тапшырган анализдери өтпөй жатат. Өзбекстан аны жарака эме кылбай жатат. Ушул маселени көтөрүш керек болуп атат. Себеби дегенде чегарачылар бул маселени чече албайт экен. Коңшу мамлекеттин чегарачылары менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жана тийиштүү кызматтары менен сүйлөшүү керек. Ал эми өзбек тараптан болсо бизге атайын МИД аркылуу жана жетекчилик аркылуу мындай перечень берилген. Алардын ПЦРлери, справкалары биз тараптан жарактуу болуп табылат. Ошондуктан алардын ПЦР менен келген жарандарын биз өткөрүп жатабыз. Өзбекстан Республикасынын коронавирус боюнча күрөшүү комиссиясынын чечими менен Өзбекстанга кирген бардык жарандар чегара пункттарында ПЦР анализ тапшырууга милдеттүү. Бул тууралуу тиешелүү кызматтар кабардар болушкан. Бул Өзбекстан Республикасынын эгемен мамлекеттин өзүнүн чечими, Кыргыз Республикасынын жарандарына гана тиешелүү эмес, бул Өзбекстан Республикасынын башка мамлекеттер менен дагы чегара пункттарында ушундай эле тартип менен бардык чет элдик жарандардан ушундай ПЦР анализ тесттер бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө талап кылынып жатат. Бизге расмий түрдө Өзбекстан Республикасынын Тышкы иштер министрлиги биздин элчиликке берген, элчилик маалымдаган. Чет жакка чыккандар жана өлкөгө киргендер милдеттүү түрдө ПЦР анализ тапшырышы керек. Орусиядан жана башка чет мамлекеттердин Кыргызстандын аймагына кирип жаткан мекендештерден жана чет өлкөлүктөрдөн акыркы 72 сааттын ичинде тапшырган ПЦР тест анализи талап кылынат. Өзбекстан Республикасы менен бул жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгын Ош облус жетекчилиги белгилейт. Албетте бардыгында бар. Мындай ситуация ар бир өлкө өзү кабыл алып атат. Менин сүйлөшүүлөр менен ошол үчүн сиздер барсыздар. Сүйлөшүп чечиңиздер, дипломатиялык жол менен. Ооруган адамдардан анализ мобилдик топтун коштоосунда алынышы керек. Ал эми чет мамлекетке чыгуу үчүн ПЦР анализдерди Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борборго келип тапшырышат. Анализдин баасы 1574 сом. Бул бизге антимонополия бекитип берген. Анализибиз 6-8 сааттын ичинде чыгарып беребиз. Эгерде ошол кетип аткан жарандын самолеттон билети жылып калат, кээде болбосо учпай калган учурлар болуп атты. Башында биз алардыкын бизге тапшырган бул учпай калган деп туруп, учпай калган жарандыкын кийинки келгенде ошол квитанциясы менен бекер чыгарып берип аттык. Азыр эми андай учпай калган жарандар деле болбой жатат. Бизден алган анализ чыккан күнүнөн баштап 72 саатка жетиштүү. Ошол эле учурда Казакстанга, Өзбекстанга жүк ташыган айдоочулардан да ПЦР анализдер талап кылынууда. Андыктан чегарадан өтүүнү пландаган жарандар коронавируска тестти тапшырууга милдеттүү болушууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар түрмөгү менен Азия ТВ чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.